теңир май кошкон теңим бар, капыстан калдык кезигип, тагдыр айгандай кегиң бар. Жөнөп алам сен чоңойдуң, айыл журтка барып кел. Айыл апагандай жатат бир кабарын алып кел. Илбесиндей басканың, имерилген каштарың. Амансыздарбы, ардактуу көрүүчүлөр. Биз бүгүн Алымкул Үсөнбаев атындагы эл шайырлар тобунун жетекчиси, маданияттын мыкты кызматкери, төкмө акын, оончу, ырчы, алып баруучу, айтор көп таланттын ээси Максат Кулуев агабыз менен маек курмакчыбыз. Саламатсызбы Максат байке, кандайсыз? Жакшы жүрөсүзбү? Денсаулыктарыңыз? Аман эсен келип олдуңарбы дегендей. Рахмат, биз жакшы. Бүгүн сиз менен ошол чыгармачылык чыйыр жолуңуз, өзүңүз тууралуу кеңири маектешели деп келдик. Ошол теңим бар ырыңызды сурайын деп аткам ошо. Ал мындайча айтканда үй бүлөлүү кишинин баягы башка бирөөнү сүйүп калганы берилген да. Анан ал ырды укканда келинчегиңиз кандай кабыл алды? Ал ырды ошол жазып, анан баягы тарбиялык мааниси кандай үй бүлөнү сакташ керек да. Эми сүйүүдө эле кетип калбай деген. Мисалы келинчегиң менен жашап эле анан бирөөнү жакшы көрүп сүйүп калган учурлар болуп калса, баарын жыйыштырып коюп кетип калган нерсе да туура эмес да. Болбойт да. Анан кичине ошон үчүн торгойдой уям буза албайм, томогум сыйырып уча албайм. Эми сен эмне дегиң бар деп айтпайбы? Үй бүлөнү сактабай кетип калган болбойт. Ошо үй бүлөңдү сакта, бирок сезимиңди сактап жүрсөң жүрө бергендер эми, бирок үй бүлөңдү бузба дегендей мааниде жазгам да. Алдырды ошо жазып, биринчи обондун жаздым. Обондун жаздым. Анан обондон кийин сөз жаздым да. Ошо кайрымас менен сөз тиги обон чыккан биринчи. Анан берки сөздөр жок, анан обон бүтүп коюнан сөз жаздым. Анан эң биринчи угарманым ошол. Үйдөн эми турганда эле кимди көрөсүң, келинчегиңди көрөсүң. Башка. Анан жубайыма ырдап бергем, келинчегим. Ал деле өзү өнөр адамы. Экөөбүз 5 жыл чогуу окуганбыз, бир театр кино факультетин бүткөн, өзү Учур телетеатрында 10 жылдан ашуун иштеди, актриса болуп. Искусство университетинде бир курсту бүтүрдү, мугалим болуп. Анан азырынча эс алып үйдө. Капелет калдык кезигип, караштык каректеширип, өдөндөн жүрөк жарылды, күткөндөй 40 жыл эзилип. Ик сулуудагандай кебиң бар, теңир май кошкон теңим бар, капыстан калдык кезигип, тагдыр айгандай кегиң бар. Томогум сыйрып уча албайм, торгойдой уян буза албайм, эми сен эмне дегиң бар? Соккондой довул кагылдым, чагылган тийбей чабылдым, созулуп барып үзүлгөн содого үндөй жаңырдым. Эх сулуудагандай кебиң бар, теңир май кошкон теңим бар, капыстан калдык кезигип, эх тагдыр айгандай кегиң бар. Томогум сыйрып уча албайм, торгойдой уян буза албайм, эми сен эмне дегиң бар? Соккондой довул кагылдым, чагылган тийбей чабылдым, созулуп барып үзүлгөн содого үндөй жаңырдым. Ик сулуудагандай кебиң бар, теңир май кошкон теңим бар, капыс
senem de degin бар ик сулуда кандай кемиң бар эгер май кошкон теңим бар негизи өнөр адамдары бат-бат сүйүп туруш керек дешет го ыр жазган акындарчы ошондой ыр жазасың депчи анан эми баарысына эле башка сүйүү махабат сезимдер келген да ошонун шарапаты менен ыр жазасың ошонун шарапаты менен жашайсың негизи бирөөнү эле сүйүп анан экинчисин мен жактырып эле жашайм деген өзүңө эле мындай түйүп алган эле сезим деп ойлойм да баягы ошондой ой деп элечи өзүң алаксыздоо өзүң алаксыздоо да мисалы жашоону күндө сүйүш керек жашоону өмүрдү анан такыр эле жашооң болбой калса жок мен ушуну эле сүйөм деп мындай баш байлап алган учурлар да болуп калат да кээ бир адамдардачы эми сүйүүгө кенен караш керек дейм сүйүүгө кеңири караш керек кеңири болуш керек да кеңири талкуулаш керек абдан жакшы көргөнүмдө көчөдөн көңүл оттой көзөлгөн көк сулумде бир даштан кемин акын өтөдөн өңүмдө эмес түшүмдө болдук өмүр өтөгөн илбесиндей басканың имерилген каштарың кайдан мага жолуктуң ай карегимди жаштадың эй боору белиң асканын боюмулды таштадың түгөңүр кайдан жолуктуң түшүп кеттиң асманым эй ошол күндөн өмүрдөн ой мүдөмдү төрт белем канталамай турмуштан кайра кайра өкчөлөм жанар тоого жамгыр бол дагы канча өрттөнөм илбесиндей басканың имерилген каштарың кайдан мага жолуктуң ай карегимди жаштадың эй боору белиң асканын боюмулды таштадың түгөңүр кайдан жолуктуң түшүп кеттиң асманым эй илбесиндей басканың имерилген каштарың кайдан мага жолуктуң карегимди жаштадың эй боору белиң асканын боюмулды таштадың түгөңүр кайдан жолуктуң эй түшүп кеттиң асманым эй илбесиндей басканың кара акын баягы Элмирбек Иманалиев агабыз айткан экен да ар бир ырымда оонумда өзүм бармын депчи ошол сиз дагы жашап жазасызбы ырларыңыз ал сөзсүз түрдө ар бир жасаган ишиңде жазган эмгегиңде өзүң болосуң да өзүң болмоюнча тагдырың болот же болбосо жакын жүргөн досуңдун тагдыры болот ошонун бир жери өзүңө тиіп калат кыскасы бир үлүүчү болот да анан фантазиядан жазган чыгармалар болот фантазиядан жазганда баягы кыял менен бирок ал анын деле бир бучкага келип сага тиет да баары эле бир өзүңүн көкүрөгүңдө бир нерсени кошулуп кетет
Ушундай учурлар болот да. Анан көп адамдар айтат, тиги теңим бар деген ырды жазгандай, сен бирөөнү сүйүп калдың ба? Эми үй бүлөңөн кетпей эле айың. Нормально жашап аттың эле, эмне болду сага дегендер болду да. Анан койду. Анан бир жерден жөнөп алам мурдасым. Сен өзүң шаарда жашап эле элдин баарын айылга кетте берет экенсиң. Өзүң кетпейсиңби деди бир аксакалчы. Анан ал өзү өмүр бою шарашапты, анан катты үйүп калыптыр да. Анан мага менден чыгарып атпай. Ама аксакал айланып атам бул ырды ушул мен эмес, сиз кетпей эле коюңуз, мен деле кетпей эле коеюн. Бирок кете турган кишилер көп. Менин кармаган өнөр болот, шаардан кичине теле радиого жакын болуп эмгек кылып атам. Анан менин колуман өнөр келбесе, башка ишти кылсам мен ошону айылдан эле кыла бермекмин. Анда мен айылга кетмекмин. Анан айылда кыла турган иши бар киши деле шаарда жүрбөй, ошолор бар айылын гүлдөтсүн. Айыл бош калбаш керек. Бүт жерге баары бирдей жашаганга укуктуу болуш керек. Десем, деп анан ошону менен ушундай учурлар болот. Жөнөп алам сен чоңойдуң, айыл журтка барып кел. Айыл апагандай жатат бир кабарын алып кел. Чоң атаңдын коро жайын чөп баскандыр белчеден. Чалдың сөөгүн бир агартып, чар тарабын чабып кел. Айдап алам жылкыңды ата баба журтуна. Атты үртү ата мүнү бир жаңырсын кыркырда. Кол чанаштан кымыз ичкен кыргыз элем кырдагы. Тундурмадай тунук кезим төгүлдүңбү турмушта. Чоң апаңдын кемегесин бир түтөтүп жагып кел. Келинге деп тиккен эле көшөгөсүн тагып кел. Коңшу улуң туугандарга үйлү жайды табышта. Көңдү калган жалгыз така тамбуруна кагып кел. Жылкыңды ата баба журтуна. Мен куруюн шаар кезип айыл калды унутта. Жети атаң баскан жер, жетеси бүт жаткан жер. Мени тартпай чоң атаң тарт, журт таштабайт кыргызда. Сиз калган жайыттагы малын журтка айдап кел. Эсин дагы сагынгандыр дал өзүндөй жайгап кел. Мен кеткенде минген аты аза тартып бош эле. Чоң атаңдын мамысына чабдаратын байлап кел. Ата баба журтуна. Атты үртү ата мүнү бир жаңырсын кыркырда. Кол чанаштан кымыз ичкен кыргыз элем кырдагы. Тундурмадай тунук кезим төгүлдүңбү турмушта. Жети атаң баскан жер, жетеси бүт жаткан жер. Мени тартпай
чоңа таң тарт, жұрт таштабайт Кыргызда. Жөнөп алам сен чоң ойдуң, айыл жұртқа барып кел. Сизди эл көбүнчө Төкмакын катары тааныганда, баарыбыз ошентип тааныганбыз. Анан оончулугуңузду акыркы мындай 4-5 жылда десек биле баштадык да, анан ошол оончулугуңуз качан жаралды, оондоруңуз деген. Мен ошол 9-класста Медин Албаев мектебинде окугам, орто мектеп, ошо Чайек кыштагында Медин Албаев мектебин бүткөм. Анан ошол Медин Албаевдин байбичеси келчи да, музейге келип, анан ошо музейин тааныштырчы. Анан Медин атаңар бул жерде мындай кылчы, бул буюмду мындай колдончу деп көрсөттү. Анан бир шкаф бар болчу, шкафтын четинде оюлуп турчу сурман. Муну Байдылда экөө сындырып, ошол жерден култап акча катып койсом алыптыр деп ошолардын баарын айтып эле. Ушундайларын айтчу да. Анан ките, көк ките бар болчу, жашыл ките. Анан ошол китебин мага беришип, ошо китепти бүт жатка элчилем да. Сатираларын, лирикаларларын, бүт чыгармаларын ошо көкүрөккө жатка айтчылам. Азыр ушунун баары менен чыгып кетти. Ошонун баарын көкүрөк сугарып жүрдүм көрсө, анан бир оонду ошо турмуш кенен, анан бир кызга деген ыр бар экен, лирикалар. Ошого оон жазганда 9-класста. Андан кийин 10-класста 1-2 жаздым. Ошентип анан шаарга келип 1-курста 1-2 жаздым. Аны 1-2 ырчы оон ырчылар, эме эстрада ырчылар ырдап жүрүшөт. Башка ырчылар ырдап жүргөн ырларым бар. Анан мен өзүм акындыкта, дастанчылыкта, салттуу өнөрдө жүргөндөн кийин мындай эстрадага кирип эле коеюнчу деп өзүм тизгиндеп койгом. Анан 1-2 агам айтканда, анан кийин ойлондум, өзүм Кыргыз улуттук драма театрында иштедим 10 жыл. Залкар актерлор менен. Анан эми актер болсом, кесибим актер болсо театр кино. Анан агайлар айтчу да, актер киши бул бийлегенди билиш керек, аспап ойногонду билиш керек, ырдаганды билиш керек, чуркаганды билиш керек, кулаганды билиш керек, сураганды билиш керек. Кыскасы универсал болуш керек деп. Анан кийинчерээк анан кой, эмнеге өзүмдүн ырларымды ырдабасам болбойт. Анын эмне уяты бар, мен эми элдин кызырына тийбеген ыр жазсам элге пайдалуу да деп анан жазып, анан 2016-жылы жана Теңим бар деген ырды жаздым, сөз оон. Анан эстрадага кое бердим. Андан кийин эле күзүндө жөнөп алам деген ырымды жазып, аны кое бердим. Ошо менен кичине өзүм мындай ырдап чыга баштадым. Түгүл аккордеон менен ырдаганды дагы мен мектептен эле ырдачумун да. Ушуну да элге көрсөтчү эмесмин да. Эл эмне дейт деп, жана комуз менен ырдап жүрүп эле мен мына аккордеон ырдатсам. Анткени элдер айтат да, Замирбек Үсөнбаев Залкар агайыбыз дагы аккордеон мыкты ойнойт да. Замирбек агай ошо Рыспай Абдыкадыровдон үйрөнгөн экен. Кат ойноп, чакан мындай суранган чөйрөгө ырдап коймой жайы бар экен да. Биз бирок өзүбүз көрдүкпүз. Бирок көп киши айтат да, бул кишилер мыкты ойноп, мыкты ырдап коет да. Бирок элге көрсөткөн эмес да. Анан мен ушундай нерселерден кийин койгой деп жүрөм. Анан эми заман башка, болгон мүмкүнчүлүгүн элге көрсөтүш керек экен да. Эгер мен муну менен кысынып жүрө берсем, жанагы элге бир аз таасир берип жырларды жазбай калмакмын да. Жетпей калмак. Анан койду, ошо 2016-дан баштап өзүмдүн ырларымды өзүм ырдап, башка ырчыларга деле силер ырдай бер деп берип, анан ушул жагын колго алып да жүрөм да. Дан жакшы келиңиз, анда сизден бир чыгарма сураналы. Медин Албаевдин сөзүнө жазылган Турмуш кенен деген чыгарманы тарттап берейин, калпыңыздар. Koşulat günüge Gül şarpıldap sen jarkıldap dur çelen Komuz menen koşu ketken ünüme Gül şarpıldap sen jarkıldap dur çelen Komuz menen koşu ketken ünüme Dayım birge жүрүгө Aşıgamın al yayındı bilügö Kabarımdı katar kılıp bildedim
саламат жеттиң бекен үйүнө кабарымды катар кылуу билдедим сак саламат жеттиң бекен үйүнө Kenen jırgap ömür sürgün Gülöngön süp güç koşulat günügün Kayda jürsöm alga jür dep şık peret Kanday ukmuş kasiyet bar süyüdü Kayda jürsöm alga jür dep şık beret Kanda yokmuş kasiyet var süyüdü Kanda yokmuş kasiyet var süyüdü Бала кезде bir залкарларды, чыгармачыл инсандарды көрүп bir шыктанат го балачы. Ошону сиз кимдерден таасирлендиңиз эле? Мен ошол таасирленгеним көп эле өнөрпоз адамдар болду. Бирок баягы кичинекей кезде ошол эсимде Чубак Сатаев агабыз концерт коюп атканда ошо кичинекей кезимген ошондо бир көргөнүм көз алдымда калыптыр. Ошону бир көргөн. Андан тышкары өзүмдүн ошол жакын тууганым болот, Тургуналы Нурматов Раматылла агабыз болчу. Ошол агабыз менен көрүп ал киши менен бир-эки айларлык гастролго чыгып кичинекей кезде. Анан негизгиси өнөргө мени алып келген, өнөргө шык берген устаттарым. Ошол Бекбеке Ырбий ансамблин түптөгөн белгилүү маданияттын мыкты ишмери, драматург обомчу, режиссер Шакин Эсенкулов деген агай болгон. Ошол киши арты менен театрда окуп калдым, иштеп калдым. Замир Токонбаев деген агайым бар. Ошо жумгалар өнүндө мен өзү ушул Жумгал драма театрында 8-класстан баштап эмгектенип калдым да, баягы окуп, ошол жерде иштеп, роль ойноп, ошол жердеги ага эжелердин баары мага кенен таасир берди. Анан эми акындыкка, дастанчылык, комуз кармап, салт туурдаганга шык берген бул дайыма айтып келем. Жолболду Алыбаев агабыз да. Ошо менен бир классташ балам бар, Улан деген, атасы врач Нарымбек деген агабыз эле. Анан ошол үйүнө кошуна турабыз, эми бир 5-6 үй алысыраак анан. Ошол менен бир кичинекей кассета угуп атышыптыр да, Жолболду Алыбаев ордуп аткан экен. Анан ушуну деле төшөп эле угуп калдым да, анан кассетасын сурап алдым. Сурап анан үйгө барып магнитофонго сайып алып, күндө угам, коюп алыпчы. Анан ушундай таасир берди мага. Анан ага чейин теледен кедей-кедей көрүп калчубуз да, эстебиз Турсуналиев атабызды, Нашырал Айталиев ата, Тууганбай Абдиев, Замир Күсөнбаев агайларды баягы концерттерде учурашканын эле угуп калчубуз да. Эми ал жерде 5 минут, 10 минут турдайт, андан кийин бүтүп калат. Азыркыда интернет жок, кайталап көрө алган заман эмес. Анан ошентип эле ырга болгон махабатым, сүйүүм деп айтышат экен жаштар. Ырга болгон сүйүүм ойгонду деп. Ошондой болуп, ишким ойгонду да. Көп өнөрдүн ээси болгон, сизде уулду кандай ата эне тарбиялады? Кайсыл өрөөндүн суусун ичип чоңойду экен ушул агабыз деген суроо болсо керек көрөрмандарда да. Эми баягы ар бир инсандын туулуп өскөн өзүнүн кичинекей чөлкөмү баягы айылы болот эмеспи? Баарыбыз Кыргызстанда жашайбыз. Анан мен өзүм Бишкекте төрөлгөм. Бишкекте төрөлүп, бирок айылда өскөм дегендей. Өзүмдүн кичи мекеним Талас областы, Бакай Ата району. Анан Кыргызстан Май Карасу деген айыл бар. Бир ошол жерде Карасу деген айылдан болом да, Май колхозунун жанында Карасу деген айыл бар. Анан Таласта өзүм 5 жыл окугам. Тайкелерим, тай журтум Нарын областына караштуу Жумгал районунда Чайекте турушат. Анан ошол Чайекте 5 жыл окугам да. Кыскасы эки жакта тең өсүп, анан ата энем дагы ошол музыкага, өнөргө шыктуу адамдар. Ырдап коет. Эми
өнөргө жакын да. Ошонун таасиринен кыскасы биздин туугандар да баягы ак канаттан согат дегендей туугандарыбыздан дагы чоң өнөрпөз адамдар болгон да, эл таанаган. Кара кыргыз деген чыгармамды тартылап берейин. Автордор чыгарма кабыл алып коюңуздар сиздер үчүн. Түндүгү көк керегеси толор болгон, уктары күн тиреген золор болгон, алтын чөйчөк ала тоо кыргыз журту, калкын саттап кырандар чеп коргон болгон, кудурет көктөн алкап жерден сактап, кан тарыхта каганаттык ордоң болгон, тулаңыңда туулган тулпар чыгып, сууңду ичкен чобур жорго болгон. Оң канат сол канат ичкиликтеп, үч кулактуу ак камылдай чабыл кыргыз, ичибизден алабыз болбосун деп, ичегидей бир комузга тагылгыргыз. Алтайдан ат жалында алттар өткөн, эне сай эл жоготуп жашын төккөн, каптоодо саяндоодо изин калып, шүйберден малын айдап бабам өткөн, доорго долон бийден бурулганбыз, агул кызылул куулуданбыз, керинейдей келечекке бүт тартылып, дүйнөгө долу бастай урулганбыз. Оң канат сол канат ичкиликтеп, үч кулактуу ак камылдай чабылганбыз, ичибизден алабыз болбосун деп, ичегидей бир комузга тагылганбыз. Дегине тагайдан таралганбыз, нал эжеден артулуктан аралганбыз, чатак салса душмандар чар тараптан, чаап түшкөн так төбөдөн чагылганбыз, билгенге айкөл элбиз колтуу ачкан, билбеске жанар тоодой жарылганбыз, кыркууру үч тайпага караганбыз, арстанбыз, жолборусбуз, кабыламбыз. Оң канат сол канат ичкиликтеп, үч кулактуу ак комуздай чабылганбыз, ичибизде алабыз болбосун деп, ичегидей бир комузга тагылганбыз. Алтайда ат жалында алттар өткөн,